Байлыкты шариат көрсөткөн боюнча амал кылып, иштетип, жол жобосу менен иштебесек, байлык биздин кайра башыбызга тийген бале болушу мүмкүн экен. Эгерде зекетин берип отурсак, анда Кудай Таалам бул жана ахиретте жүзүбүздү жарык кылат. Эми хадиске киришсек ушул боюнча. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадиси имам Бухари, имам Муслим риваят кылган. Qalbu şeyhi şaba ala hubbi ithnatayni. Hubbil ish aw qala tulil hayati ve hubbil mali. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат, карып калган карыянын жүрөгү эки нерсе үчүн жашарат деп. Карып калган карыянын жүрөгү эки нерсе үчүн жашарат. Ошонун биринчиси кайсы десе, карыган сайын эгерде жашоосун нукка буруп алган болсо, эч жери оорубаса, жашаган сайын дагы жашагысы келет экен. Мен өмүрүм бүтүп калды я деп, 60ка чыкканда эле кече эле калган өмүрү түшүндөгүдөй өтүп кетет экен. Мисалы кээ бирибиз 40-табыз азыр, кээ бирибиз 50-дебиз, кээ бирибиз 30-табыз, кээ бирибиз 70ке жакындап калдык. Артка мындай кылчайып карасак, буга чейинки жашообуз түш болду, түш сыяктуу. Эчтеке болбогондой өтүп кетип атат. Ошол сыяктуу эмне экен? Адам дагы жашагысы келет. Анан дүйнөгө болгон сүйүүсү экинчиси. Дүйнөгө болгон сүйүүбүз эч картайбайт экен. Жакшы көрүп, тескерисинче дагы жакшы көрүшүбүз мүмкүн экен. Аны кыргыздар эмне деп берген? Карыганда таң көрүп, аттын дагы тезеги алтын көрүнүп калат турбайбы деп. Мына окшош берет го, мындай бышкан чөптү жеген аттарды ошондой болот. Чөп бышкан малга. Мал баккандар түшүнөт, мал баккагандар түшүнбөй калышы мүмкүн. Айда чоңойгондор баарын билет муну. Ат мингендер. Ошондуктан жүрөгүбүзгө бир гана ыйман, кыймылыбызга адеп, башыбызга билим толтурган болсок, Кудайдын бергени.